Спорт деген сөздүн маани маңызына кызыгып бир аз изилдеп көрдүм. Бул эс алуу, тыныгуу жарыялоо, жарышуу деген маанилерге келет экен. Тактап айтканда бир киши дайым кылып жүргөн нерсесинен, мисалы окуса, окуусунан же иштесе, ошол иштеген жумушунан чарчаганда атай тыныгуу жарыялаш үчүн, эс алыш үчүн кылынган нерсе экен. Бирок мындай нерселер дайым эле өзүнүн оригиналдуу максатына ылайык, ошол чектен чыкпай аткарыла бербешин баарыбыз эле билебиз. Мисалы биздин өлкөдөн бир мисал берип кетким келет. Бизде спорт деген сөздүн маани маңызынын көпчүлүгүн эрежесиз эр уруш деп балким жана мушташкандар эле басып кетти деп ойлойм да. Муну аргументтөө үчүн бир канча аргументти тизмектеп айтуу мүмкүн, бирок убакыт жоготууга кажет жок. Муну себеби сиздер дагы билип турасыздар, мен дагы билип турам. Бир эле мисал айтып кете турамсак, акыркы бир канча жолу интернетте эң популярдуу сүрөттөр жана кулагы бырыштырган кандайдыр бир залга барып, булчуңдарын шиширип, мына монтип сүрөткө түшкөн мода боло баштады мисалы. Биз ушул жерден эле билип койсок болот. Жаштар үчүн жаңы жасалма идеология эмне болуп калды деп. Биз өзүбүздүн алдаштын дагы кереги жок деп ойлойм. Мен оюмча, спорт зал деген сөздүн атын мушташкана деп эле өзгөртүп коюш керек. Себеби ал жерде мушташканды гана үйрөтүп атат. Негизи спорттун түпкүрүндөгү философиясына баш ийип, спорт үчүн спортту үйрөнөм деген ниет боло турган болсо, спорттогу эрежесиз эр уруштун ыкмаларын үйрөнүүдөн мурда адам өзүн контролдошту, өзүн токтотушту. Бул үйрөнгөн мүмкүнчүлүктөрдүн эң акыркы чара катары болгондо дагы өзүн өзү коргоо максатында колдонушу керек болчу. Биздин өлкөдө кандай болуп атат? Балким бир мааниде акыркы чара, бирок бир мааниде биринчи эле чара болуп атат. Биздин өлкөдө деле бул мушташмандардын үйрөнгөн ыкмалары акыркы чара болуп колдонулуп атат дегенге мисал, жөнөкөй кадимки мамлекет койгон шарттар менен жашаганда адам минималдуу, орточосун айткан жокмун, минималдуу жашоосун камсыздай ала турган кирешеге ээ боло албай жатат. Негизи мамлекет менен жаранын ортосунда кандайдыр бир келишим болот да. Жаранга мамлекет белгилүү чектерди коет, белгилүү милдеттемелерди жүктөйт. Буларды кыласың, милдеттүүсүн. Буларды кылсаң укугуң бар, ал эми буларды кылбашың керек. Окей. Жаран болсо, мен ушул сен койгон шарттарды жашап, сенин жараның катары сага салык төлөгөндөн кийин менин дагы орточо бир жашоом кепилдикке алынышы керек болчу. Бул келишимдин негизин айтып атам. Биздин өлкөдө ушундай барбы? Жок. Ошон үчүн жаштар күч колдонуп, кара күчкө салып тиричилик кылганды эң акыркы чара катары балким колдонуп аткан болушу мүмкүнбү деп ойлоп атам. Ал эми кээ бир учурларда биринчи чара болуп колдонуп калган учурлар деле бар деп атам. Мындайча айтканда, жана айтып өткөндөй, спорттун түпкүрүндөгү философиясы болгон түшүнүү, аңдоо, өзүн контролдоо, өзүн чектөө, башкаларга зыян бербөө үчүн максималдуу аракетти көрсөтүү деген этаптардан өтпөй туруп эле бир мушташканага барып кирип булчуңун шиширип алса, ал булчуңду каяка колдонушуну биле турган, аңдай турган аң сезимге ээ эмес болгондугу үчүн кээде муну туура эмес жакка колдонуп койгон учурлар болуп атат. Жөн эле сүйлөшүп эле маселе чече турган учурда деле, сен эмне деп атасың деп барып мисалы бирөөгө ал байкуш эмне дегенин айтып түшүндүргүчөктү эле болбой беттен ары чаап маселени чечкенге аракет кылган учурлар деле болуп атат. Албетте бул мисалы туура эмес. Акыркы учурларда спорт чеберлери деп айтылып жүрөт. Булар менин оюмча мушташмандар. Мушташмандарды ар кандай максатта колдонуп, ар ким саясий кызыкчылыгына колдонуп, же кандайдыр бир материалдык кызыкчылыгына колдонуп, уюшкан топтор менен балким кандайдыр бир максаттарды, мүддөөлөрдү жүзөгө ашырган учурларды дагы биз массалык маалымат каражаттарынан көрүп атабыз. Аларды бул же тиги орган кармады, камады, 1 миллион төлөдү деген жаңылыктар менен балким кандайдыр бир деңгээлде элдеги болгон толкундоону басаңдатып туруу максатталып атса керек. Бирок өзүбүздү өзүбүз алдабай турган бир мамиле кыла турган болсок, камаган менен, акча төлөткөн менен, аларга кандайдыр бир чараларды күчөткөн менен бул маселе токтобойт деп ойлойм. Себеби бул маселенин эки жагын да айтып кеттим. Биринчиден, мамлекет жөн агрессияга, күчкө, кара күчкө, зөөкүрдүккө кайрылбастан дагы
бир жакшына тирикчилик кылып кеткенге, бир жакшына аш оокатын улап кеткенге мүмкүнчүлүк бере турган бир мамлекеттик күчтү, бир мамлекеттик мүмкүнчүлүк талаасын түзүш керек. Мындай мүмкүнчүлүктөр талаасын түзбөй туруп эле ушундай уюшкан күчтөргө карата чара көрүүнүн, кандайдыр бир камап коюп же акча төлөтүп коюп бул маселе менен күрөшүү болуп эсептелбейт деп ойлойм. Социологиядан дагы белгилүү болгондой, эч бир окуя себепсиз жерге пайда болбойт же себепсиз жерден жоголуп кетпейт. Эгер бүгүн бизде ушундай кара күчкө, зөөкүрлүккө, уюшкан топторго аралашып, залдарга барып кара күчүнү көбөйтүп алуу эле нан жегендер көбөйүп кетсе, мунун белгилүү себептери бар. Белгилүү коомдук социологиялык шарттар муну шарттады, буга адамдарды сүрдү, түрттү. Биз ошол нерсени так аныктап, ошол маселенин жыйынтыгы менен эмес, маселенин себептери менен күрөшкөндө гана алгылыктуу бир жыйынтык болот деп ойлойм. Мени укканыңыздар үчүн чоң рахмат, аман болуңуздар.